Улуттук телерадио берүү корпорациясы 1926-2026 китеби кыргыз тили көрсөтүү жана радио уктуруу тарыхындагы дагы бир маанилүү эмгек болуп калды. Автор жеке тажрыйбасы менен архивдик маалыматтарды топтогон. Кыргыз телерадио берүү корпорациясынын тарыхына арналган жаңы китеп чыгарып көрдү. Анын баалуулугу бир кылымдык тарыхты камтыгандыгында. Автор мында телекөрсөтүүнүн өнүгүүсүнөн баштап калыптануусуна чейин азыркы заманбап ишмердигине чейин камтууга аракет кылган. Китептин таанытымы Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинде өткөрүлдү. Бул иш-чара Кыргыз радиосунун 95 жылдыгына, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун 70 жылдыгына карата жана Кыргыз телерадиосунун 100 жылдыгына карата уюштурулган. Бул эмгек менин 4-чү китебим. Буга чейин жазылган эмгектерим дагы журналистикага арналган. Ошол биринчи китебим ошол маалыматтык саясатты изилдөө, экинчиси болсо ошол телерадио корпорациясынын чакан жанрларына байланышкан, анан үчүнчүсү кеп техникасы деп дикторлук өнөргө байланышкан эмгектер. Ал эми бүгүн жалпы ушул телерадионун тарыхына байланышкан, ошол иштеп кеткен инсандардын өмүр таржымалына, ишмердүүлүгүнө байланышкан ушул жакшынакай китеп жаратты. Журналистиканы изилдеп атканда ушунчалык эмгектер аз экендигине, көп эмгектер жазылбай жаткандыгына ынандым, көрдүм. Анан архивдик материалдарды изилдеп жүрүп, ошол архивди казуу иштери, ошону аңтарып, ошонун ичинен дагы баалуу материалдарды топтоого мүмкүнчүлүк бар экенине көзүм жетти да. Андыктан телерадио бул дагы көп изилдөөлөрдү пайдагыла турган чоң казына да. Кыргыз телерадиосунун летописин жараткан УТРКнын иш башкармасы филология илимдеринин кандидаты, диктор, журналист Чынара Капарова корпорация тууралуу хронологиялык көп маалыматтарды, анын турмушун чагылдырган фото баяндар, жетекчилеринин жана кызматкерлеринин фото сүрөттөрү менен китеп көркөм түзүлгөн. Кыргыз телерадио корпорациясында иштеген бардык эмгеги өтөгөн кадрлардын бардыгын санап өтүүгө аракет кылган чоң эмгек. Китеп абдан иллюстративный, жакшы баалуу кагаз менен, жакшы мукаба менен чыкты. Бул биздин архив үчүн дагы, телевидениянын кадрлары үчүн дагы чоң жетишкендик болду. Автор көп жылдар бою ушул телеканалда иштеген. Анын өнүгүүсүн, көйгөйүн, жетишкендиктерин көз алдынан өткөргөн. 90-жылдан ушул мезгилге чейин Кыргыз телевидениясы мындай дагы эле изденүүнүн, жаңылануунун үстүндө келатат. Ошол изденүү, жаңыланууга чоң салым кошкон. Мына Кыргыз телевидениясынын, радиосунун тарыхын эми буга чейин да жазгандар болгон, бирок ушунча баарын чогултуп келип, жаңыча көз карашта, бир новатордук көз карашта Чынара бир сонун кылып китеп жазды. Бул маанилүү иш-чарага телерадио тармагындагы эл аралык өкүлдөрдөн да катышышты. Мен УТРКга келгениме 1 жыл болду. Студиялар жана редакциялар менен тааныштым. Көрсөтүүлөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Менин баамымда каналдын өнүгүүсү жана умтулуусу даана байкалууда. Баары аракет кылып жатышат. Каналдын бир кылымдык тарыхы бар экен. Элдин ишенимине ээ болгон үчүн бир кылымдык жашка келген. Келечекте дагы кызыктуу көрсөтүүлөрдү даярдашына ишенимим бар. Санариптик технология өнүгүп, доор өзгөрүп турган заманда журналистиканын коомдогу орду жана дүйнөдөгү окуяларга байланыштуу таасири, аракети өтө маанилүү. Медиа тармагында кандай? Медиа тармагын алып караганда, мен жана өзүмдүн сөзүмдө бир нече мисал келтирдим. Дүйнөлүк деңгээлдеги журналисттер бар. Өз улутунун тагдырын таасир эткен, тарыхында белгилүү бир роль ойногон чоң жылдыздар бар да, атактуу журналисттер бар. Биз бул Кыргыз медиа айдыңындагы медиа мейкиндигинде ошондой фигураларды көргүбүз келет. Эгерде биз дүйнөлүк бийиктик десек, албетте тилдерди билген, Кытай тилин билген, англис тилин билген, ошо биздин коомду, жалпы улутту дүйнөлүк тенденцияга аралаштырган, дүйнөлүк окуялардын контекстинде бизде кабардар кылып турган катмар керек болуп турат. Дүйнөлүк коомчулуктун пикирин калыптандырууда дагы ушул маалыматтык агым, журналисттердин эмгеги, маалыматтын тактыгы, анан ошол реалдуу анализ берилген жагдайга көз каранды экендигибизди көрүп атабыз да. Мына ушунун өзү Кыргызстан чакан болсо дагы, кандай учур болбосун, кайсыл учур болбосун, журналисттердин эмгегин заманга ылайыктап күчтөшү керек экендигин көрсөтүп турат. Чынар Капарованын мындан тышкары телекөрсөтүүдөгү алып баруучунун кеп техникасы аттуу китеби да жарык көрдү.
бул методикалык колдонмо эл алдында чыгып сүйлөө чеберчилигин өздөштүрүүнү максат кылган студенттерге жана бардык каалоочуларга арналган. Клара Кудайбергенова, Асылбек Курманалиев, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.